Саламатсыңарбы? 6-чы сабагыбыз бүгүн визуализация алуу үчүн веб колдонмолор. Негизи мындан алдыңкы сабактарыбызда визуализациянын жалпы эле маалымат илминде канчалык маанилүү экенин, эмне үчүн маалыматты визуалдаштырабыз, кайсыл ыкмаларды, кайсыл техникаларды колдонобуз, дизайн принциптери кандай, көлөмдүү маалыматты визуалдаштырып жатканда кайсыл ыкмаларга, кайсыл технология, техникаларга көңүл бурушубуз керек тууралуу кеңири маалымат бердик элек. Бүгүн болсо ошол визуализациялоо үчүн атайын иштелип чыккан веб колдонмолорго токтололук. Веб колдонмолордон негизи кеңири таралган бир канча өрнөгүн чогуу биргеликте талдаганга аракет кылалык. Мүмкүн болсо дагы бир жолу эске сала кетелик, эми визуализацияны эмне үчүн колдонобуз, анткени мындан ары айтып бере турчу маалыматтын баягы эле кайра ушул негизге келип такалат. Анткени визуализация бизге ошол маалыматты, бир түрдүү маалыматты, башкача айтканда чачылып жаткан маалыматты бизге пайдалуу түрдө бир тарапка топтоо, классификациялоо, иреттөө, андан кийин иреттелген, классификацияланган маалыматтын ичинен бизге пайдалуу башка маалыматтарды талдап чыгуу процессинде визуализация маанилүү. Анткени ошол визуализация аркылуу биздер ошол маалыматтын ичинде кандай өзгөчөлүктөр камтылган экенин көргөнгө, талдаганга, башкача айтканда көз менен көрүп түшүнгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андыктан визуализация бул сүрөттө көрүнгөндөй эле этаптардан турат. А дегенде чачылган маалымат бар, ал маалыматты информацияга айландырабыз. Ал маалыматтардын арасында байланыштарды түзгөндөн кийин ал билим болуп саналат. Ошол билимдин ичинен өзгөчөлүктүү болгон жагдайларды таап чыксак, ал түшүнүккө айланат. Ал түшүнүктөрдүн ортосундагы байланыш кийинчерээк көрө билүү, түшүнө билүү даражабызды жогорулатат дагы, даанышмандык даражасына чыгарганга шарт түзөт. Эми кеңири тараган, албетте азыркы учурда санын так билбейм, бирок аябай эле көп болуш керек. Веб колдонмолор абдан көп, маалымат талдай турган, визуалдаштырган. Булардын эң кеңири тараган 10-сун бул жакка тизмелеп бергенге аракет кылдым. Tableau, Ruambi, Qlik, Salesforce, Einstein Analytics, HighCharts, Google Analytics. Азыр Google Analytics'ти кеңири талдаганга аракет кылабыз. Fusion Charts, Zoho Analytics, Infogram, Sisense. Албетте булар ар кимсинин өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Биздердин дагы мисалы чөйрөбүздө автоунаалардын түрлөрү болгондой эле, Honda'сы бар, Volkswagen'i бар, Mercedes'i бар, Toyota'сы бар. Ошондой эле буларда дагы өзүнө таандык кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү бар. Ошол өзгөчөлүктөрдөн тышкары кемчиликтери да бар. Кээ бирөө кымбат баасы, кээ бирөөсү арзан, кээ бирөөсү такыр эле бекер. Ошолордун арасынан негизи бул жакка буларды тизмелеп бергенин себеби азыркы учурда веб колдонмолор, маалымат иштете турчу веб колдонмолордун саны абдан көп. Бирок бул жакта муну дагы баса белгилеп кетиш керек. Эми кымбат колдонмону алдым, эң жакшысын сатып алдым, көп акча бердик дегенибиз менен натыйжа сөзсүз түрдө бөлүнгөн же болбосо төлөнгөн акчага шайкеш келет дегенден да алысмын. Кымбат программаны сатып алып, жакшы натыйжа албай калышыбыз дагы мүмкүн. Ошон үчүн негизги бул жактагы баса белгилеп кетчү нерсе албетте ыкма, тажрыйба, көбүнесе маалымат илминде. Темабыз маалымат илми, маалыматты талдоо, топтолгон маалыматтардын ичинен пайдалуу маалыматтарды өндүрүү ыкмасы. Уруксат берсеңиздер эстете кетейин. Ошол натыйжада эми биз каалаган натыйжага жетүүдө
кымбат программа шарт эмес. Негизи маалыматты түшүнүү, анан биз кайсыл натыйжага жеткени жатабыз, эмне маалыматты кайсыл натыйжаны көздөйбүз, ошону туура түшүнүп билүү көбүн эсе жакшы бир натыйжага жетүүнүн ачкычы десек болот. Бул жактагы программалар албетте кийин бул программалар менен мүмкүнчүлүгүңүз болсо балким таанышып чыгасыздар. Бүгүн болсо Google Analytics программасына токтолобуз. Google Analytics программасы белгилүү бир даражага чейин бекер. Албетте мунун аркасынан акча өндүрөм, коммерциялык бир долбоорго айландырам десеңиздер, Google Analytics'тагы акчалуу бир форматка айланат, бирок азыркы учурда бекер версиясын талдайлык. Ошондо бул жакка азыр мен даярдап койгон Google Analytics барагы. Сиздер көрүп тургандай, бул жакта Кыргызстандын расмий туристтер үчүн арналган Кыргызстанды таанытуу барагы Discover Кыргызстан аттуу веб баракчанын аналитикасы десек болот бул жакта. Жана мен айтып кеткендей, бул аналитика автоматтык түрдө жүргүзүлөт. Көбүн эсе веб баракчаларда аналитика кандайча автоматтык түрдө жүргүзүлөт. Бул жактан ошол өзгөчөлүгүнө токтоло кетели. Мисалы, эгерде сиз бир веб баракча даярдадыңыз, андан кийин бул веб баракчага Google Analytics'ти байлайын десеңиз, байлаган учурда сиздерге ушул экранда көрүнгөндөй бир трек код берилет. Мына бул жакта өзгөчө белгилеп койдум, трек код берилет. Андан тышкары сиздин веб баракчага Google Analytica программасы, программалык камсыздоосу атайын өзгөчөлүктүү жеке номер берет. Ушул номеруңуз аркылуу жана берилген ушул код аркылуу бул кодду кийин берген инструкциялардын натыйжасында веб программалоо бөлүмүндө бул жакта дагы көрсөтүлгөн негизги HTML, индекс HTML бараңыздын ичине бул кодду киргизесиз. Бул кодду киргизгенин себеби сиздин баракчага ар бир зыяратчы киргенде ушул кодду иштетет. Демек, өзү тууралуу, ошо кирген зыяратчы тууралуу бул аналитика программа автоматтык түрдө маалымат алат дагы. Ошол маалыматты сиздерге анан баардыгын топтоп белгилүү бир аралыкта биздер аналитика жүргүзө алгандай бизге бир визуалдаштырып веб баракчабыз тууралуу кандайдыр бир натыйжага баруу же болбосо чечим кабыл алууда жакшы бир инструментке айланат. Демек, кайталап кетейин, бир код берилет. Кыскача эле код, мына сиздер көргөндөй, скрипт. Бул скриптти веб баракчанын негизги индекс баракчасына жайгаштырабыз. Анан ушул код аркылуу ар бир биздин баракчага, веб баракчага киргенде бир зыяратчы ушул негизги индексти иштетет. Негизги индексти иштеткенде ушул код дагы иштейт. Бул код аркылуу маалыматтар, зыяратчы тууралуу маалыматтардын баардыгы чогулуп келет дагы бизге бир аналитика чыгарып берет. Эми келиңиздер ушул аналитиканы бул жакта чогуу биргеликте талдаганга аракет кылалык. Сиздер көрүп тургандай, эң эле биринчи барагыбыз же болбосо бөлүмүбүз ушул зыяратчылардын саны тууралуу. Бул жакта акыркы 7 күндө графикалык түрдү дагы көрсөтүптүр. Кайсыл убакытта, кайсыл күндөрү өйдө кеттик, кайсыл күндөрү ылдый кеттик. Анан мисалы муну акыркы 90 күндүн ичинде көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Мисалы бул жакта бир пик көрүп атабыз, 4-декабрь. Кечиресиздер, кайсыл күн болуп калат экен. Ошондо ушул аралыкта 1-ноябрь менен 30-ноябрларда 681 зыяратчы менен эң көп зыяратчы кабыл алган күнүбүз экен ошол баракчада. Муну эми
талдап көрүш керек. Анткени бул көбүн эсе ушул зыяратчылардын графикасын сиздер кандайдыр бир рекламалык кампания жүргүзсөңүз же болбосо веб баракчаңызга чакырык программаларын, акцияларын жүргүзсөңүз, ошолордун натыйжасын көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Бул жакта акыркы 90 күн же болбосо мисалы акыркы календардык жылды көрсөт дейлик. Мисалы сиздер байкагандай мындай тартиптүү бир графиканы көрбөй элебиз. Кээ бир учурда аябай көп, кээ бир учурда өйдө эле төмөн, кээ бир учурда да такыр түшүп кеткен. Мындай белгилүү бир эмеси жок. Демек, бул баракча мындай таанытуу иштерин жүргүзбөй эле элдер мисалы Кыргызстан тууралуу маалымат алгысы келгенде, азыр ошол жака да өзүнчө токтолобуз. Кандайдыр бир булакта Кыргызстан деп издетип, келет элем же болбосо маалымат алат элем деген учурларда. Ошондо бул жакта акыркы бир жылда сиздер байкагандай периодту же болбосо эки убакыттын өлчөмүн бергенде бул жакта сандар өзгөрүп жатат. Ылдыйкы процент менен көрсөткөн бул бир алдыңкы жылга же болбосо бир алдыңкы ушул берилген периоддун ортосундагы айырманы көрсөтүп атат. Ошондо бир жылдын ичинде 14 000 зыяратчыбыз бар экен. 14 000 зыяратчы орточо 16 000 сессия ачыптыр. 16 000 сессия дегенибиз мисалы бир эле IP адрестен же болбосо бир эле киши бир канча жолу бул баракчага кирген. Демек 14 000 киши 16 000 жолу бул баракчаны ачкан. Bounce rates, session duration, булар болсо мисалы өзгөчө session duration да маанилүү. Бул сиздин баракчада сиздин зыяратчы орточо канча убакыт коротот. Мисалы кирди баракчага, киргенден кийин анан кийин эң акырында браузердин X деген жабуу иконкасын басып чыкканга чейинки убакытын орточо эсептейт. Бул дагы албетте сиздин баракчадагы зыяратчыларыңыздын жүрүм турумун талдоо үчүн маанилүү маалымат. Кийинки бул жакта бизге мисалы акыркы 7 күнүн ичинде келген зыяратчылардын бөлүштүрүлүүсү. Мисалы көбүн эсе сиздер байкагандай көк түс менен берилгендер бул organic search, демек бир маалымат издеп көбүнчө ошо муну эми кийин башка рефералдар менен мисалы закупкиден, демек закупки GoCage'де биздин баннерыбыз бар эле. Ошол баннер аркылуу киргендердин саны көп болуп атат. Facebook'тан киргендердин саны көп экен. Мисалы башкаларды дагы карап көрөлүк. Last calendar year деп эсептеп көрөлүк. Бир жылдын ичинде түздеп эсин acquisition report. Мындай тереңирээк талдоо алам десеңиздер, албетте бул жака кирип, ушул кайсыл мисалы көбүн эсе Google сымал издөө моторлору аркылуу биздин сайтка киргенин байкап турабыз. Бул дагы сиздерге эмне тууралуу маалымат берет. Демек, мисалы Google сымал издөө моторлорунан зыяратчы көп келип атса, демекки сайтыбызды зыяратчы санын көбөйтөбүз десек, ушул тармактарга көбүрөөк көңүл бөлгөнгө аракет кылабыз. Бул жакта өлкөлөр негизинде бир маалымат берилген. Көбүнчө кайсыл өлкөлөрдөн зыяратчыбыз бар экен. Кыргызстандын өзүнөн көп экен зыяратчыбыз акыркы мезгилде, акыркы 7 күндө. Бул маалыматтагы сиздер мисалы акыркы биздин темабыз Кыргызстандын туризм сайты болуп атат. Кыргызстандын туризм сайты болгондон кийин демекки бул дагы өзгөчө бул тармакта иштеген биздин адистер үчүн бир маалымат болушу мүмкүн. Америка Кошмо Штаттарынан, Кытайдан, Германиядан жана Россиядан эң көп мисалы издөөлөр же болбосо зыяраттар бар экен. Демекки ошол өлкөлөрдө кызыгуу көбүрөөк. Эгерде Кыргызстан тууралуу бир таанытуу акциясы же болбосо таанытуу бир иш чарасы уюштурула турган болсо, бул
кайсы өлкөдө уюштурсак натыйжа жакшыраак болот дегенге жакшы бир маалымат болушу мүмкүн. Кайра эстете кетейин, биздин сабагыбыздын мазмуну маалымат илими, топтолгон маалыматтардын ичинен бизге пайдалуу маалыматтарды өндүрүү. Мисалы биздин веб баракчабыз бар, веб баракчабызга маалымат автоматтык түрдө топтолот, зыяратчылар тууралуу маалымат топтолот. Google Аналитика программасы бизге ушул зыяратчылар тууралуу маалыматты сиздер байкагандай визуалдаштырып берет. Кимиси алдыда, кимиси артта, кимиси канчалык айырма менен алдыда, муну көргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Албетте биз ушуларды байкап, анан кийинки иш-чараларыбызды ушул маалыматтын негизинде пландаштырсак болот. Дагы бир токтоло кетчү нерсе, мисалы бул жакта Sessions by Device, бул биздин баракка кирген колдонуучулар көбүнчө кайсыл курал же болбосо кайсыл гаджет аркылуу кирди деген маалымат. Бул десктоптук компьютер акыркы 7 күндүн ичинде мисалы 60% компьютер менен кириптир, кадимки компьютердин экранынан байкаптыр. 40% мобилдик телефондор же болбосо чөнтөк телефонунан кириптир. 1,5% болсо таблеттер аркылуу, планшеттер аркылуу. Мисалы 90 күндү көрөлү. 90 күндө сиздер байкагандай эми көбүнчө 7 күн, бирок көбүнчө бул маалымат бардык учурларды камтыганга жакшыраак болот бул маалыматты талдоо үчүн. Анткени зыяратчылардын дээрлик жарымы мобилдик колдонма аркылуу кирет экен, жарымы болсо ушу компьютер аркылуу. Бул эмне үчүн маанилүү? Эгерде сиздин мисалы веб баракчаңыздын мобилдик версиясы жок болсо, адаптивдүү дизайн дейбиз го, мисалы веб кадимки компьютер аркылуу, экран аркылуу киргенде өзүнүн бир жасалгасы болот. Мобилдик колдонма же болбосо мобилдик браузер, мобилдик телефон аркылуу киргенде жасалгасы өзгөрөт дагы, ыңгайлашат. Адаптивдүү дизайн дейбиз буга. Ыңгайлашкан бир дизайны болбосо, демек силердин зыяратчыларыңыз үчүн бир ыңгайсыз бир акыбал болуп калышы мүмкүн. Бул жактан бир натыйжа чыгарсак болот анда. Демек менин зыяратчыларымдын жарымы мобилдик колдонма аркылуу кирет экен. Ушул алардын дагы маалыматты ыңгайлуу бериш үчүн, менин веб баракчамдан жакшы маалымат алыш үчүн, демек баракчамды мобилдик версиясына да көңүл бөлүшүм керек экен сымал маалыматтарды чыгарса болот. Албетте эми Google Analytics'тин ичине азыр кирсек абдан көп маалыматтар бар. Бул көбүн эсе биздерге ушу веб баракчабызды мындан ары иштетүү, веб баракчанын ичиндеги болуп жаткан окуялар дагы мисалы маанилүү унута элек, аттап кете элек деп айта кетейин. Мисалы кайсыл веб баракчаңыздын ичинде көбүнчө кайсыл ичиндеги бөлүмдөргө көңүл бөлүшөт экен, кайсыл бөлүмдөргө киришет экен тууралуу маалымат да берилет. Ошолордун баардыгынын топтомунда кийин сиз веб баракчаңызды дагы да жакшыртуу үчүн, кардарларыңыз менен иштөөнүн жолун жакшыртуунун негизин түзөт десек да болот. Ушул маалыматтар, топтолгон маалыматтар бизге биздин колубуздагы бир продуктту жакшыртуу боюнча бир жол көрсөтөт. Демек, маалыматты иштетүү, веб колдонмолор бул жакта бизге көптөгөн пайдалары бар. Дагы бир кыскача биздин Кыргызстандын веб баракчаларын талдаган NetCheckIt баракчасына токтоло кетелик. Бул жакта бул дагы ошондой ыкма менен иштейт. Google Analytics сымал сиздерге кыскача, эгерде ушул катталам десеңиз, NetCheckIt'дин рейтингине кирет элем десеңиз, кыскача бир код берет. Ал кодду Google сымал эле өзүңүздүн индекс баракчаңызга жайгаштырасыз. Анан бул NetCheckIt сизди ушул статистиканын ичинде көрсөтөт. Мисалы Кыргызстанда ушул NetCheckIt статистикасына катталган сайттардын рейтингин байкайлык. Ошондо бир алгачкы 5 сайт, биринчиси күндөлүк акыркы ушу билим берүү министрлиги тарабынан чыгарылган күндөлүк баракчасы, экинчи Машина KG, үчүнчү 24 KG кабар порталы, 4-чү болсо Суперинфо, 5-чи болсо Кактус Медиа. Сиздер байкагандай бул жакта
ошо Кыргызстандан же болбосо эл аралык хиттер, зыяратчы саны же болбосо хосттор. Хост деген бул уникалдуу IP адреси. Мисалы 16 000 уникалдуу IP адрестен 34 000, 35 000ге жакын кириш болгон, зыяратчы болгон. Ошондо орточо мисалы Супер Инфо гезитинин веб баракчасына, Супер Кейжис баракчасына күнүнө 35 000 тегерегинде зыяратчы кирет экен. Бул тарапта сиздер көргөн сол тарапта иконкалар бул статистикасын жаап салган. Мисалы машина кейжи болсо статистикасын ачык деп берген. Эми каалагандар кирип көрүп алганга мүмкүнчүлүгү бар. Бул жакта сиздер да кийинчерээк убактыңыз болсо кененирээк талдаңыздар, нет кейжиге кирип ошо бир баракчанын зыяратчы кабыл алуу, зыяратчылар менен алакасын талдоо үчүн жакшы бир ресурс. Ошондо маалымат топтолуп атат. Ошол маалыматтын негизинде биз маалымат илимий ыкмалары менен, маалымат илиминин ичиндеги көрсөтүлгөн ыкмалар менен бир чечимге, натыйжага барганга аракет кылып жатабыздар. Ушуну менен визуализациялоо үчүн веб колдонмолор темасына арналган 6-сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө.